Арбагыла кайдылат бир тууганым мынакей ушундай шакек жасаттым. Мынакей үстү болсо саяк тамгасы менен, алды жагы кайдулат тамгасы менен, кыргыз оймо чиймелери. Анан бияк тарабы болсо жолборс, бияк тарабы болсо бул арстан. Ушундай кыялданып бир зергерде түшүндүрүп атып, иши жазаттым. Бул таза күмүш 925 сапаттагы даражадагы. Анан бул шакектин өзүнүн салмагы 30 грамм. 30 грамм толук куйма, баягы бош жерлери жок. Мына могул жерге пробалары дагы коюлган. Пробасы бияка эмес, мынакей бияка. Ушул жерине коюлган. Мынакей көрүнүп турат. Мен өзүм көрдүм, лупа деген бар экен. Ошонун немеси менен көрдүм. Ошо 925 таза күмүш. Ошо бул менин колума чак келет. Мына мындай. Бул негизи толук куйма болгондон кийин ушундай болуп турат. Менде илгери ушу алтындан ушундай шакегим бар эле. Аны болсо баягы дин кирип келатып, анан мен ошо даватчылардын тегирменине түшүп калып, ал шакекти ошол жерден жок кылынган болчу да. Кийин бүгүнкү күндөгү эметем баягы кабатан көрүп ошол турса болмок депчи. Ушундай алтын шакегим бар болчу. Өзү салмагы менен 30 грамм болчу. Анан кийин баардык нерсе камтылган эле да ичине. Атан көрө мен жөнүнө бир бузук адамдар неметип коюшту да. Жок кылдырып коюшту аны. Анан ушул шакек абдан жакшы көрүнөт. Бул толук куйма шакек. Эгерде ушундай шакек тагынам дей турган болсоңор, шакегиңердин размерин, меники 19 экен, 19,5 да. Меники 19,5. Өзүңөрдүн баягы шакектин көлөмүн берип койсоңор, мен ойлойм баягы ушундай кандай баягы размери кандай болбосо дагы шакектин толук куймагы 30 грамм тегерегинде болуш керек да. Ошону эске алып койгула. Мынакей көрсөттүм, жакшы буюрса. Бул болсо мураска кетет да. Менин балдарыма, уулдарыма мураска кетет. Ошо рахмат. Саламатта болгула. Аракетиңерге береке, ден соолук жана ийгилик.